Баткен областында өзіңіздер жақсы білесіздер. Алмаз Окунжанович, Баткен областында областық борбор бир нече мамлекет менен чектешет. Ошол эле учурда Баткендин борборунда жеңиш жана жаштык деген эс алуу паркы бар. Бул ушул аябай жараксыз болуп, бүгүнкү күндө таштанды, таштоочу жер сыяктуу болуп турат да. Ошол Баткендин борборунда эң чак ортосунда жайгашкан парк. Ушул маселени көптөн бери жасалат деп айтылып келет, бирок жасалбай келет. Ушул жеңиш жана жаштык парктарыны жаңылап, бир заманбап кылып жасап берсек, анткени Баткен эли барып мындай сейилдей турган жерлер деги жок деп айтсак болот. Ушуну Алмаз Акынжанович көзөмөлүңүзгө алып берсеңиз, ушул паркты жаңылоо боюнча эгерде жасалат деп айтылып келип атат, бирок эмне тоскоолдук болуп аткан болсо, ошол маселелерди биргеликте чечип, заманбап кылып куруп берсек. Бул биринчи маселе. Экинчиси мына Кадамжай районунда Ак Турпак деген айыл өкмөтүбүз бар. Ошол жерде Миңчинар айылында элдик демилге менен акча чогултуп, 6 километр жолду асфальттоо боюнча иштер жүрүп, мынакей 3,5 километрини элдик демилге менен асфальт болду. Ошонун 2,5 километри калган. Ушу элдик демилгени колдоого алып, ушу каражатты бөлүп туруп, Миңчинар айылындагы 2,5 километр жолду чечип берсеңиздер, анткени элибиз өзү акча чогултуп жасап атканда, мамлекет дагы өз салымын кошуп туруп 2,5 километр асфальт кылуу, мен ойлойм, колдоого арылык болот деп. Андан сырткары Баткен шаарында Кызыл жол деген квартал бар. Баткен шаарына карайт. Ошол жерде мектеп бар. Ал мектептин мына өзгөчө кырдаалдар министрлиги жараксыз деп чечим чыгарып берген. 2017 жылы комиссия барып карап туруп, ал жараксыз деп чечим чыгарып берген. Ошого карабастан ошол жерде балдар окуп атат. Мына 200дөй бала болсо 3 километр алыстыкта Баткен шаарына барып, ошол жерден билим алып атат. Ушу Кызыл жол мектебин заманбап кылып 2025 жылга ошону бюджетке киргизип, жаңы салып берсек, анткени өлкө боюнча жаңы мектептер салынып, жакшы иштер жүрүп атат. Ушуну дагы бир көзөмөлгө алып койсоңуздар.